Кубан Абдымен, саламатсыңар, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү окутуубузду улантабыз. Бүгүнкү кезекте биз буга чейин бардык соц тармактарда жар салгандай Кыргызстандагы аналитикалык басылманын аналитика деги эле кандай жазылат, деги эле аналитика барбы Кыргызстанда, мына ошону тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Бул боюнча сиздер менен, биз менен чогуу ошол аналитиканы кантип жүргүзүш керек, аны кандай даярдаш керек деп биз менен чогуу Кубан Абдыменич Табалдиев агайыбыз чогуу болмокчу. Анда эмесе сөз кезеги сизде, Кубан агай. Баштай берсеңиз болот. Биздин окутуубуз 1,5 саатка созулат, 6,5 чейин болот. Баардыгы записке жазылат. Запись жазылып бүткөндөн кийин катышуучулар билгенде мунун баардыгы соц тармакка жар салынат, биздин YouTube каналга да салынат. Анда эмесе сөз кезеги сизде. Саламатсыңар. Баардыгыңар эсенсиңерби? Ковидтен кичине жеңилирээк чыкканга мүмкүнчүлүк таптыңарбы? Бул журналистиканын татаал, бирок аябай кызыктуу болгон ошо аналитикалык журналистикага кызыкканыңар абдан жакшы болуп атат. Мен да ошол убакта бир топ иштерди кылганга аракет кылып, университетте сабак берип, ошо аналитиканын түшүндүрмөсүн жаш журналисттерге бергенге аракет кылып келем. Ошон үчүн ушу журналистти бирикмеси чакыргандан кийин мен дагы макулдугумду берип, атай даярданып сиздерге ошо жок дегенде аналитиканын негизги өзөгү кандай боло тургандасын түшүндүрүп берейин дегендей максатты коюп, силерге ошо чыгып атам. Азыр баардыгыңар даяр болсоңор, бир нерсени жазып алгыла. Программа презентация дегенди көрсөтүп койсоңор экранга. Мен көрсөттүм. Көрүнүп атабы? Көрүндү. Мында байкап көрсөңөр, бир топ негизги түшүнүктөрдү камтыган темаларды көрөсүңөр. Биринчиси болуп жалпы түшүнүк, аналитика деген эмне экендигин биле тургандай жалпы түшүнүк айтылат. Анан баарыңар эле журналист катары биринчи курста болгон болобу, же иштеп аткандар болобу, журналистика көптөгөн тармакка бөлүнөт. Алар ошо жанр, журналистикалык жанрлар деп коет да. Ошо журналистикалык жанрлардагы 4 негизги жанр болсо, ошонун 4-үнчүсү деп негизгилерин айтып атам. 4-үнчүсү деп ошо журналистикалык аналитикалык журналистика деп айтылат. Бирок аналитикалык журналистика дагы өз ара ичинде бир топко бөлүнүп кетет. Бул туурада сөз кылабыз. Бул 3-үчү аталыштагы тема. Анан биз аналитикалык журналистиканын негизги максаты бул маалымат менен эле гана коомчулукту, окурмандарды камсыз кылуу менен чектелип калбастан, анын башка да функциялары бар экендигине да токтолуп кетебиз. Анан андан кийин биз ушу макала жазуудагы колдонуучу кандай метод ыкмалар бар экендигине да токтолобуз да. Булар эми теориялык жактан биринчи сиздерге айтылат турган нерселер. Андан кийинкиси практикалык жактан сиздерге көбүрөөк ушу практикалык жактан пайдасы тие тургандай маалыматты айтканга аракет кылам. Бирок ошо практикага өтөгөнгө чейин албетте биз жалпы эле журналистикалык тармактагы түшүнүктөрдү окурмандарга кызыктуу маалыматты кандай жазыш керек экендигине байланыштуу жалпы ошо түшүнүктөрдү бергенге бир 10-15 мүнөттү ардайбыз да. Ошондуктан ушуну жазып алсаңар, калганынан практикалык жактан өтүүгө барганда ошо жерден кайра киребиз. Жалпы түшүнүктүү кандайча айтыла тургандагысы бул маанилүү экендигин баса белгилеп кетейин. Азыр эгерде карап көрсөңөр, жанрларды айтабыз. Биринчи бул жаңылыктар жанры деп коет. Муну баарыбыз эле билебиз, журналист болуп иштеп аткан адамдардын баардыгы эле билиши керек. Анткени жанр маалымат катарынын өзөгүн түзө турган жанр. Анткени маалыматы жок, маалымат жаңылыгы жок, маалымат каражаттарына чыкпайт. Ал эми андан кийинки жанр бул азыр биз аналитикага жеткичекти көбүрөөк колдоно тургандай жанр бул публицистика да. Маалыматтын ичинде кичине кооздомо,
көркөмдүк жактан кошумча алымчаларды жаза турганда, эссеге окшоп турганда маалыматтарды айтабыз. Бул дагы көбүнчө маалыматты окуган адамдарга кичине өзүнүн билим деңгээлин же түшүнүгүн кеңейте тургандай деңгээл мындай багыттагы маалымат жанры деп эсептелет. Андан кийинки негизги жанрлардын дагы бирөө бул интервью. Интервьюнун да көптөгөн түрдөрү. Бул жекеме жеке отуруп алып маек куруу, бир темага байланыштуу маек куруу тандалган, же болбосо мына биз комментарий ала тургандай темага келгенде аналитикалык журналистикага керек боло турган суроолорду бергендеги алынган жоопторду ошо комментарий катары интервьюнун бир жанры катары эсептесек болот да. Андан кийин эгерде биз колдонуп аткан методдордун баардыгын жакшылап карасак, мына комментарий алгандан кийинки биз аналитикалык макала жазуудагы көйгөйлүү бир чоң тема болсо, анда биз жетишпей аткан маалыматты мамлекеттик уюмдардан алганга аракет кылабыз, эл аралык уюмдардан алганга аракет кылабыз, же жергиликтүү тургундардан алганга аракет кылабыз. Бул ошо аналитиканын ичиндеги корреспонденция деп айтсак болот да. Себеби биз маалымат алмаша тургандай эки тараптык байланышты колдоно турган түрү. Андан кийинки аналитикалык журналистикадагы под жанр деп коелук. Бул аналитикага окшошкон, бирок толук кандуу аналитикага жетпеген макала. Макала деп эгерде биз терең иликтөө жүргүзгөндөн кийинки аналитикалык макаланы айтсак, бул толук кандуу аналитикалык деп жазган макала болуп калат да. Ал эми эгерде биз жалпы эле түшүнүктүү бере турганда, мына кыргыз журналистикасында өзгөчө ошо жалпы гана маалыматтарды бере тургандай, жалпы өзүнүн көз карашын түшүндүрүп бере тургандай макалалар көп чыгып калат да. Жалпысынан алганда бул макаланын бир түрү катары каралат. Кийинки дагы бир аналитикалык журналистикадагы биз өзгөчө көңүл турган бир жагдайы бул түздөн түз журналистикага тиешеси жок, бирок журналисттер дагы кыла турганга мындай мүмкүнчүлүгү жолу бар түрү бул рецензия да. Биз эгерде бир маалымат чыгып кетсе, ошого өзүбүздүн көз карашыбызды берсек, чагылдырсак, анда бул ошо макаланын жазылышына кандай баа берилип аткандыгын көрсөтөбүз. Же болбосо биз көбүнчө ошо рецензия дегенди адабияттагы жазылган чыгармаларга, ырларга же музыкалык чыгармаларга баа бергендеги өзүбүздүн көз карашыбызды адис катары берсек, бул рецензия түрүндө жазылган талдоо процессин айтсабыз. Ал эми бизге эң эле маанилүү болгон ошо көбүнчө аналитикалык журналистика менен байланыштырып турмушумду ушу менен улантам. Мен өзүмдүн көз карашымды ошо аналитикалык макалалар менен чагылдырып бергенге аракет кылам деп багыттай турган бир жанр бул ошо иликтөө же талдоо да. Иликтөө дегенибиз бир теманы алабыз дагы, ошонун тегерегинде эмне болуп аткандыгын, анын чыгуу себептерин, анын азыркы учурдагы коомдун турмушундагы ойногон ролу, анын кесепеттери, зыяны барбы же пайдасы тийип атабы, кандай кылганда мындан бир өзүбүзгө пайда алып келе тургандай нуктар бар экендигин талдоо жүргүзгөн же иликтөө жүргүзгөн варианты бул ошо аналитикалык журналистиканын жанрындагы эң эле маанилүү кийинки иштерге да пайдасы тие турган бөлүгү болуп эсептелет да. Вот ушу 4-5 под жанрларды алганыбызда биз көбүнчө аналитикалык макала жазуу оңой олтон иш эмес экенин баарыбыз жакшы түшүнүшүбүз керек. Мен аналитик болдум деп эле өзүнүн көз карашын жазып коюп чектелип калыш болбойт. Анткени биринчи бир окуяны талдай турган болсок, анда анын жазылып аткандагы шарты бир, ал эми иликтенип талдоо жүргүзүлүп макала жазылып бүткөндөн кийинки шарты башка. Баштапкы этабындагы каралган көз караш кийинки этапка келгенде өзгөрүп кетиши ыктымал да. Андыктан ошонун келип чыга турган биринин артынан бири улана тургандай себептерин дагы албетте биринчи
мындай көзгө илип эстен чыгарбай тургандай талап. Экинчи, эгерде биз карап көрсөк, макаланын жазуу максаты эмнеге багытталат деген суроого жооп беришибиз керек да. Бизде Кыргызстанга окшогон өлкөдө проблемалар абдан көп. Эми проблемасы жок мамлекет, коом болбойт экен. Бирок ошонун проблемалардын өзөгү эмне экендигин түшүндүрө тургандай кадамдарды жасаш үчүн албетте аны коомчулукка жеткизе тургандай деңгээлде жазылган макалаларды чыгарыш керек. Вот макалаларды чыгаргандын негизги максаты ошо келип аткан проблемалар эмне үчүн чыгып атат, кесепети кандай болуп атат, анын чыгуу себептери боло тургандай кандай шарт түзүлгөн. Ошонун баардыгы иликтенгенден кийин коом ошо жазылган макаладан кандай жыйынтык чыгарып, кандай окуу алып, кандай өзүнө керектүү бир пайдалуу кеңештерди ала тургандай максат болуп эсептелет. Эгерде ошондой максатка жете албасак, анда аналитикалык макала жазуунун пайдасы көрүнбөй калат. Кийинки дагы бир айтыла турган жакшы бир бизге теориялык жактан пайдасы тие тургандай түшүнүк бул макала жазуудагы кандай методдорду колдонуу керек. Теориялык жактан алганда эмнелерди биз билип, кандай аппараттар менен колдонуп ошо макала жазууга киришибиз керек деген түшүнүктү чагылдырган маалыматты алабыз. Эми аналитикалык макаланы жазып аткандагы эки функцияны эстей кетелик. Аналитикалык макаланын эки түрлүү функциясы бар экендигиси чак эле ошо журналистика багытындагы иликтөөлөрдүн негизинде келип чыккан. Ошол жерден экинчи слайдты көрсөтүп койсоңор. Мына жерде орусчадан алынган информациялык аналитикалык, маалыматтык аналитикалык функциясы бар экен. Демек биз муну кандай түшүнүшүбүз керек? Биз тандап алган теманы коомчулукка жеткирүүдө түшүнбөй турган, же билбей турган, же көңүл салып, көз салбай турган учурларда кызыгууну туудура тургандай бир теманы тандап алсак, ошонун маалыматтык жактан коомчулукка жеткирүүдөгү функциясы. Бул албетте мындай өтө жоопкерчиликтүү мамилени талап кылат, бирок ошентсе дагы коомчулук окуса жакшы, окубаса ал кыйналбайт. Ал бул тууралуу ойлонбой деле калышы мүмкүн. А вот экинчи функциясы бар. Бул абдан маанилүү. Бул жана проблемалык аналитикалык функциясы. Муну эмне үчүн проблемалык дейбиз? Жана башында мен айтып кеткендей, ар бир коомдун өзүнүн проблемалары бар экендигиси талашсыз. Анын ичинде мына кыргыз журналистикасында толгон токой проблемалары бар. Вот ошол проблемалардын арасында кандай өзөктүү коомчулукка пайдасы тие тургандай, көңүл бура тургандай талапты учурда турмушубуз өзү астыбызга коюп аткандыгын көрсөткөн темага жазылган аналитикалык макалалар. Бул макаланын негизги ушундай түрдөгү жазылган макаланын негизги функциясы көтөрүлгөн теманын проблемалуу жагы кандай экендигин көрсөтүп, чынында эле бул абдан көйгөйлүү маселе экен. Бул маселени чечкенде коом бир аз болсо дагы алдыга жыла турганда, мүмкүнчүлүк ала тургандыгын далилдеп бере тургандай функциясы да. Эгерде ушул функциялар, ушул экинчи өзгөчө функциясын эске алып макаланы жазганыбызда, андан келе турган бизге пайдалуу мындай жемиштери келе тургандыгы аныкталып атат. Анткени жемиштер деген эмне? Мамлекеттик органдар ошо проблемалуу көйгөйлүү нерселерге көңүл бура баштап, ошол чече турганга макалалар түрткү бериши ыктымал да. Бул анчалык мындай сыртынан байкалбаса дагы абдан маанилүү бир бөлүк экендиги белгилүү. Анткени мына Кыргызстанга окшогон өлкөлөрдө албетте бул сындап жазган макалалардын баардыгына эле жооп бере тургандай зарылдык жок. Себеби объективдүү жактан далилдер болбосо, аны азыркы мындай модный болуп кеткен фейковый жаңылык катары карашып, ага көңүл бурбай турган учурлар аз эмес да. Ал эми олбуттуу, мындай салмактуу делген серьезный аналитикалык макалаларды жазып чыккандар албетте ага кайсы гана убакытта болбосун, бир жыл болобу, жарым жыл болобу, мүмкүн эртеси эле макала чыккандан кийин реакция боло тургандыгын көрүп атабыз. Азыр өзгөчө социалдык тармактардын мааниси күн өткөн сайын өсүп аткандыгына байланыштуу журналисттер сөзсүз түрдө эле бир мындай
таасирлүү маалымат каражатынын өзүнүн макаласын чыгарганга зарылдык болбой калды да. Анткени аттуу баштуу журналисттердин көпчүлүгү өзлөрүнүн социалдык тармактардагы баракчаларын ачып алып эле ошол жерде окурмандардын санын мүмкүн мурдагы иштеп аткан маалымат каражаттарынын окурмандарына караганда көбүрөөк деңгээлде чыгарып алды да. Демек ага болгон реакция ошол эле замат келе тургандыгы көрүнүп турат. Андыктан ошо проблемалык аналитикалык функциясы бүгүнкү күндөгү абдан мындай кеңири колдонуп, актуалдуулугу чоң бийик деңгээлге чыккан функция болуп эсептелет да. Муну эгерде кызыккан журналисттер болсо, колдоно турганда ошо проблемалуу көйгөйлүү сын айта тургандай жактагы темаларга байланыштуу чыгарылган өзүңөрдүн постуңарды карап көрсөңөр да, ал ошол эле замат сезиле тургандай болушу ыктымал. Кийинки биз ошо теориялык жактан айта тургандагы бир сөз, аналитикалык макала жазууда кандай методдорду колдонобуз деген суроо туулушу мүмкүн. Бул жерде методдор деп айтканда сөзсүз түрдө эле ошо мындай так илимий багыттардагы талаптарга окшош эмес, жалпылап айтканда эки метод менен колдонулат. Бирөө эмпирикалык, эмпирика дегенибиз биз көргөн маселени жазып бергенде аналитикалык макала катары өзүбүз көрүп, өзүбүз аралашып жазып аткан макалаларды же журналисттин өзүнүн көз карашы менен, же болбосо ошо коомдогу түзүлгөн пикирдин көз карашы менен чагылдырып берген макала бул эмпирикалык. То есть биз көрүп алып эле ошону чагылдырып берип атабыз. Ал эми экинчиси болсо бул теориялык жактан мындай далилденген, доказательный базасы түзүлгөн, анан эч кандай бир кынтык таба албай тургандай сөздөр менен маалыматтын баардыгы келтирилген метод деп айтабыз. Ал үчүн албетте биз баягы биз мисалы үчүн көйгөйлүү маселелерди маалымат каражаттарынан окуп алабызбы, же телевизордон көрөбүзбү, же социалдык тармактарда жазылып калган посттордон көрөбүзбү, же көчөдө баратып, же болбосо базардагы бир соодагерлер менен сүйлөшкөндө угуп калабызбы. Ошолор тууралуу эле жазганга караганда теориялык методду колдонуу бул абдан чоң ишти талап кылат да. Анткени эгерде биз макала жазууга киришип атканда далилдүү фактыларды, анан аларды түшүндүрүп бере турган комментарийлерди алгандан кийин аларды жалпылоо процессин ушу толук кандуу ишке киргизе албасак, анда теориялык жактан далили начар болуп калса, анда жанагы өзүбүз эле сындап аткан коллегаларды сындагандай башка биз өзүбүзгө окшогон профессионалдар, журналисттер жазган макалабызды сындап чыгыш ыктымал да. Андыктан аналитикалык макала жазам дегендер албетте толук кандуу маалыматты, толук кандуу фактыларды, далилдерди, түшүндүрмөлөрдү топтоп алгандагы иш аракеттери чоң мааниге ээ болот да. Дагы бир журналисттердин арасында биз көңүл бура турган эң чоң мындай жеке адамдын мүнөзүнө тиешелүү болгон шарт бул эмне? Бул журналист кечээ эле университет бүтүп алып, бүгүн келе калып мен аналитикалык макала жазам десе, мүмкүн жазат, бирок кандайдыр чанда кези керек. Көпчүлүк учурда макала жазууга киришип атканда журналисттин эң эле мындай талап кылына турган аналитикалык макалага абдан зарыл болгон бир мүнөзү, характеристикасы бул эмне? Бул логикалык жактан ой жүгүртүү. Логиканы жакшы иштеп андуу колдоно тургандай чыкса, анда биз жазып аткан макала макаланын ичиндеги келтирилген фактылар болобу, же жыйынтыктар болобу, бири-бирине карама каршы келбей тургандай деңгээлге чыгат. Эгерде логикалык жактан аксак болуп калса, анда албетте сындагандар эртеси эле көп болуп чыгат да. Андыктан аналитикалык журналистика бул коом тарабынан коюлган талаптарга жооп берүү экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Бул теориялык жактан айтыла турган сөздөр болду. Эми калганын толук кандуу биз ошо практикалык жактан кандай талаптар коюла тургандыгына өтөбүз. Эгерде ошо биринчи бөлүккө байланыштуу сурооңор болсо, мен сурооңорго жооп бергенге аракет кылайын. Сайпидин сурооңуз бар беле? Сиз азыр суроо берем деп чыктыңызбы, кандай? Ооба, саламатсыздарбы? Мен угулбай атпадым баягыдан бери. Азыр кайра оңдон чыгып кайра кирип. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Деги эле бизде
Кимдерди атай аласыз теги ушул аналитик журналист катары? Мурда биз баягы гезиттерден, Асабадан ушу Алым Токтомушевду аябагандай кыйын аналитик катары билчү элек. Анан акыркы мезгилдерде аналитик журналисттер калбай бараткан сейт да. Эми бул бир адамдын аты менен эле байланып калат дегенден азыр кичине алысташ керек. Себеби аналитиканы сөзсүз түрдө эле журналисттер жаза бербейт экен. Вообще жалпылап айтканда аналитиканын эки түрү бар да. Биринчиси ошо коом үчүн жазылган аналитика, буну көбүнчө журналисттер аткарат. Экинчиси болсо мына мамлекеттик кызматтарда иштегендер угуп көрүп, мүмкүн даже ошо иштешип жүргөндөр болушу мүмкүн. Для служебного пользования деп коет да, ДСП. Аналитикалык макалалар ошо көйгөйлүү темаларга байланыштуу жазылганда мамлекеттик жетекчилерге гана арналган маалымат болуп эсептелет да. Алар аналитикалык запискалар деп коет. Макала болбойт, ошо записка. Мындай сунуш катары. Булар маалымат каражаттарына чыгышы ыктымал. Көбүнчө булар ошо мисалы энергетика маселеси болобу, же азыр көйгөйлүп аткан кышында көйгөйлүү болуп аткан смог да, иш маселеси болобу. Ушуларга байланыштуу менимче толгон токой туура мындай сунуштарды берген маалыматтар мамлекеттик органдарга, анын ичинде өкмөткө да биринчи иретте кетип атса керек. Анын баарын биз билбейбиз. Бирок алар точно бар да. Мына алардын авторлору мына атактуу эле бизге белгилүү болгон окумуштуулар болушу ыктымал. А вот коомчулуктун арасында мына бүгүнкү күндө азыр айткандай эле аты чыгып, мен жалаң аналитика менен өзүмдү коомчулукка тааныттым деп айта турган журналисттер эми жок деп айтканга болбойт. Алар бар, аз эмес болгондо да. Бирок көбүнчө булар азыр макаланы маалымат каражаттарына бербестен ошо социалдык тармактар аркылуу түшүндүрмө берип, анан азыр өзүңөр байкап атасыңар, радиодо дагы, телевидениеде дагы бир топ эксперттерди отургузуп алып, анан бир конкреттүү темага байланыштуу талкуу жүргүзөт да, ошондо жакшы ойлорду айтышат. Ал эми мындай макаланы да жазып, ошондой темаларга катышып аткандардын арасында Кыргызстандын ичинде акыркы эле мына жаштардын арасынан карап көрсөңөр, жакшы бир анализ жүргүзгөнгө жараган Эдил Осмонбетов деген угуп жүрсөңөр керек, радиодо дагы, телевидениеде дагы, соцсеттерде дагы абдан актуал мындай чоң маанилүү маселелерди көтөрүп, талкуулап, өзүнүн түшүндүрмөсүн берип келет. Ширадил Бактыгулов деген бар. Мына барыңар угуп жүрсөңөр керек, Марсариев, ал эми кичине аналитикага жакын болгону менен келечектеги боло турган маселелер кандай келип чыккандыгын, кандай келиши, кандай өнүгүшү ыктымал экендигин көрсөтө тургандай прогноз бере турган адистер бар да. Игорь Шестаков деген бар. Но айтып отурсак алар бар. Бирок арасынан суурулуп чыгып, мисалы Россиядагы Аркадий Дубновго окшоп, Москвада отуруп алып, Орто Азиядагы Кыргызстан болобу, Казакстан болобу, ушул бардык Орто Азия республикаларындагы болгон окуяга өзүнүн көз карашын түшүндүрүп бере тургандай деңгээлге чыккан журналистти айтыш азырынча чертерек койдум. Бирок бул келечектеги иш, алар сөзсүз түрдө эле маалымат каражаттары чыкпастан көбүнчө менимче азыр акыркы кырдаалга караганда соц тармактар аркылуу элдерге таанылат деп ойлойм да. Рахмат деп Сайпидин өзүнүн оюн билдирип атат. Анан менде дагы мындай суроо да, акыркы учурда мисалы ушул аналитикага чындыгында өтө эле сейрек болуп калды да бизде азыр. Аз да, ачыгын айтканда. Анан кээ бирөөлөр жазып, мындай эле эксперттердин эле пикирин билдирип эле, анан ошону аналитика деп коюп атат да. Бул аналитикага толук кандуу киреби же кирбей калабы? Сиздин көз карашта. Жана мен башында теориялык жактан айтып атканда түшүндүргөнгө аракет кылдым. Аналитиканын бир топ жанрлары бар. Аналитикалык макаланын, макала жазгандагы статьялардын өздөрүнүн жанрлары болуп кетип атпайбы. Мисалы, биз айтып аткандай сурамжылоо, да, анкетирование. Анкетирование кичине талдап туруп эле, момундай ойлор бар экен, басымдуулук кылат экен, демек өнүгүш жолун кетиш мүмкүн деп койсо, бул эми аналитикалык макалага жатпайт. Бирок ошого ылайыктуу жанрда табылган, ошого мындай жакындаган түрү болуп эсептелет да. Же болбосо, мисалы үчүн бир конкретный темага эки адистин оюн жазып койсо, бул комментарий да, туура. Бирок бул комментарий дагы аналитикалык журналистиканын бир өзгөчө түрү деп айтсак болот да. Жалпылап келгенде, эгерде серьезный аналитикалык макала жазам деп аракеттенсек, жалпылап түшүнгөн деңгээли мындай бийик деңгээлге чыккан, ошо каралып аткан теманы терең түшүнгөн журналисттер азырынча бизде
саналуу эле. Мисалы энергетика темасы боюнча кимди айта алабыз? Жаңы энергетика боюнча макалаларды жазып, Кыргызстандын азыркы учурдагы абалын түшүндүрүп бере турган журналист бар деп айтыш азырынча жок. Или, допустим, мына көмүр маселеси. Көмүр Кыргызстанда көп болгону менен эмне үчүн колдонбой атасыз? Муну терең изилдеген бир журналист айтканга абдан орду. Дүйнө жүзүндө кандай практика болуп атат? Мисалы, мен муну кийинчерээк айтайын дедим эле, эми азыр айтып коеюн. Дүйнөдө журналисттер универсалдуу журналист болгонго аракет кылышат да. Ал эмне дегенди билдирет? Мен аналитиканы да билем, жаңылык жазганды да билем, интервью алганды да билем, башка түрлөрүн деле билем деп эсептешет да. Чындап келгенде бул чектөө, бул журналисттердин эле өзүнүн чектөө. Универсалдуу журналист деген жалпы турмуш кандай болуп атса, ошонун көпчүлүк жагын өзүнө сиңирип алып, ошону жакшылап түшүнүп, анан элдерге жазып атканда моундай процесстер бар экен, ошону эске алып туруп анан жазыш керек дегендей универсалдуу көз карашка ээ болгон журналист универсалдуу журналист деп аталат да. Тилекке каршы Кыргызстандагы журналистиканын бардык универсалдуу түшүнүк болгону менен Кыргызстандагы болуп аткан окуяны толук кандуу түшүнүп, анын ийне жибине чейин талдап элдерге түшүндүрүп, чайнап бере турган деңгээлге чыккан журналисттерди көрө албайм да. Бирок аракет бар экендегиси көрүнүп атат. Өзгөчө мени кубандырганы, уже мен 3-чү жыл болду, азыр Кувейт университетинде сабак берем. Арасында мен бар бирдей эмес, жакшы макала жазган журналисттер келип чыга тургандыгына көзүм жеткен учурлар бар да. Алар дагы ошо кандай болгондо элдерге татымдуу, коомго пайдап келе тургандай деңгээлдеги макалалар чыгат деген сөздөрдү, суроолорду коюшат да. Аларга жооп бериш абдан кыйын, себеби бир макала чыгарып алып эле мен коомго таасир кылам деген бул мүмкүн эмес да. Бир темага таянып, мен деген атымды чыгарып алам десе болот. Бирок проблеманы чечип алам десе, буга мүмкүн эмес. Демек, бир багыттагы көйгөйлүү маселелерди коомчулукка жеткирүүдө талбастан, ушу теманы уламдан улам көрсөтүп, ушу жаңы чыккан жагдайларды эске алып, бир эле макала эмес, ондогон макалаларды жазып чыга тургандай адистер чыкса, анда ошону жакшы бир аналитикалык жанрдагы адис деп эсептесек болот да, журналистикада. Рахмат. Жакшы жооп болду. Энди Жумайда Тагайбекова суроо берем деп атат. Суроо берсеңиз, Жумайда. Рахмат. Жалпы баарыңыздарга арыбаңыздар. Саламатсызбы агай? Менин суроом эки суроо туулуп жатат менде. Биринчиси, аналитикалык жанр дегенде эле негизинен коомдогу орчундуу болгон маселелерди көтөрүп чыгууда. Анан сиз теориялык жанр бул кыйыныраак болуп калат дедиңиз. Анан теориялык жанрда маселенин актуалдуулугу канчалык деңгээлде каралат? Бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом болсо, кыргыз журналистикасындагы аналитикалык жанрга канчалык деңгээлде талап коюлуп жатат? Биринчи ким? Талайгүл. Туурабы, Талайгүлбү? Жумайда. Жумайда экен. Мындайда теориялык жанр деген жок. Аналитикалык макала жазууда теориялык метод бар, ыкма бар. Башкача айтканда эмне? Макала жазууда коомго эмне керек экендигисин буга чейинки топтолгон билимдин негизинде жазып чыгуу. Билимдин. То есть буга чейин аналитикалык журналистика менен алектенип келген адистердин, журналистикадагы белгилүү адамдардын топтогон билимин колдонуп, анан ошону улантып кете тургандай билимге ээ болгон бул теориялык жактан колдоно турган метод, теориялык жактан колдоно турган. Ал эми жана башында айтып аткан эмпирикалык бул мына биз көрө калып эле жаза калып атабыз да. Муну өзгөчө жаш журналисттер абдан көп колдонушат да. Агай дейт, билим берүү системасында коррупция аябай сиңип кетти. Бардык жерде эле акча алып анан баа коюшат экен. Ушуну тезирээк чечкенге бир макала жаздым эле деп айтышат да. То есть муну көрө калып эле ушуну мына мисалы бир мисал менен эле далилдеп, анан ошо чечип кое турганга аракет кылган жаштар бар экен да. Бул эмпирика, бул божомолдоп жазууда, муну далилдеп, керектүү жерге түшүндүрүп, кийин эгерде маселе чыгып калса, иликтөө органдары алып колдоно турганда бир талаша тургандай эчтекеси калбаган деңгээлге чыккан макала болуш керек да. Андай эле жок. Мен мондойду көрдүм, ушундай болуп атат деп койсок, мына ковидтин ичинде сырттан Кыргызстанга канча каражат келип түштү, ошонун азыр акыркы сомуна чейин иликтейбиз деп айтып атат. Бирок иликтей алышабы?
Муну айтылган сөз койдон калышы ыктымал, себеби доказательный фактыларды азыр табыша элек. Айтып атышат, мисалы, бир эмени перчаткаби дагы эмеси бар, бутка кие турган ахиланы 150 сомго чейин саткан ушулар болуптур деп айтып атат да. Эми муну айта берсе сөз чыга берет. Бирок далилдеп ошону чындап эле мен өз көзүм менен көргөм, өзүм сатып алгам. Анан булар деген тигилер заказ бериптир деп терең изилдей турган деңгээлдеги маалымат чыкмайынча муну коомдун аразасына чыгаруу эртерээк болот. Ошолорго жардам бере тургандай ыкмаларды колдонсок, анда теориялык жактан журналисттер даяр болуш керек да. Муну айтайын дегеним. Түшүнгөнгө бул абдан маанилүү экендигиси эстен чыкпаш керек. Экинчи суроо кандай эле? Талап кыргыз журналистикасындагы аналитикага болгон талап кандай деп сурады. Да. Кыргыз журналистиканда талап аналитикалык эмес, жалпы эле журналистиканын деңгээлин көтөрө тургандай талап күчөнүп баратат да. Телекке каршы мына социалдык тармак абдан катуу өнүгө баштагандан бери журналистика менен блогерствонун ортосундагы айырма өчүп баратат да. Нивелировать деп коебу. Жок, журналист болом деген дагы, блогер болом деген дагы бирдей деңгээлде, бирдей темада, бирдей соц тармактардын түрлөрүндө, мисалы үчүн Facebook'та, Instagram'да жазып атышат да. Билбеген кишиге муну блогер жаздыбы же журналист жаздыбы? Айырмасын абдан кыйын да тамда алдын ала айтыш. Бирок эгерде жалпы тенденцияны алып карасак, аналитикалык журналистика бул дайыма керек. Кыргызстанга да эмес, бүт дүйнөгө керек. Мына азыр алдын көнүгүп аткан Америка Кошмо Штаттарында маселе жок дейсиңерби? Же Кытайда жок дейсиңерби? Америкадагы азыркы түзүлүп аткан кырдаалды карап көрсөңөр, ал деген аябай чиеленишкен чоң бир темага айланып баратат. Анткени ошол жердеги башталган мындай башаламандык азыр ойлоп атат, кыргыздардан келди. Тескерисинче, баарын баштаган ошолор. Аны анализ деп бере тургандай зарылдык бар экендигин түшүнөт. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттарындагы аналитикалык борборлор саны жагынан абдан чоң. Алар мүмкүн дүйнөдө биринчи орунга чыккандыр. Азыр болсо алардын артынан келаткан Кытай болуп атат. Ишенсеңер, Америка Кошмо Штаттарында мен айта албайм, бирок дээрлик ошондой деп айтсак болот да. Ар бир мен атты деген университетте аналитикалык борбор бар. Аналитикалык борбор дегенибиз ошо жердеги өздөрү кызыккан теманы алып, аны сары эсепке салып, талдап, иликтеп, анан же ошо университеттин өзүндө керектүү деңгээлде сунуштарды айтып чыгат, же штатта, же мамлекеттик деңгээлде. Ал эми Кытай ошонун артынан келатат да, мүмкүн азыр ашып чыкты. Азыр Кытайда ар бир университетте аналитикалык борбор болуш керек экен. Себеби эмне? Себеби биздеги толуп аткан маселелер кантип чечиле тургандагысын биз өзүбүз чечпесек, бизге жардам бере тургандар керектүү деңгээлде бизге сунуш бере албайт. Себеби биздеги маселени, биздин кыргыздын менталитетин, биздеги түзүлгөн кырдаалды, шартты алар билбейт. Алар өзлөрүнүкү билет. Же дүйнөлүк деңгээлдеги жалпы тенденцияны билет. Ошол жагынан алганда Кыргызстандагы өзүнүн маселесин өзү чече тургандай аналитикалык борборлорго сөзсүз түрдө кайрылып, ошолор түзгөнгө мүмкүнчүлүк берип, анан алардын чыгарган маалыматтарын бир эле мамлекеттик деңгээлдеги чиновниктерге эмес, баягы чечим чыгаруучу борборлор деп коет го, бийликтегилер, өкмөт, парламент, президент, аларга эле бербестен коомчулукту ошол жака бура тургандай деңгээлдеги түшүндүрмө макалаларды жазса, бул бүгүнкү күндүн талабы экендиги талашсыз. Мына азыр айтып атабыз, бийлик алмашты, биз өнүгө турган багыт мындай деп айтылып атат, бирок ошону чече турган жолдору ар бир саясатчынын көз карашына байланыштуу түрлүү болуп атат да. Баары бир жакка келип, бир кыргыздар айткандай, бир жакадан тон, бир жеңден кол чыгарабыз дегендей бүтүмгө келе элек. Ошондуктан биз пока баягы чайналып аткандагы ушундай болуп атат. Бул эми биздин эле маселебиз эмес. Америка Кошмо Штаттары деле ошондой чайналып атат. Бирок аларда кайсы бир деңгээлде аналитикалык түшүндүрмө берип, элдерге жая тургандай мектеп түзүлүп калган да. Кыргызстанда мына биздеги официалдуу НИСИ деген бар, улуттук стратегиялык институт деген бар. Бул өкмөттүн астында. Башында президенттин астында түзүлдү эле. Азыр өкмөттүн астына өтүп кетти. Өкмөттүн астына өтүп кеткенден кийин анын деңгээли түшүп кетти. Деңгээли түшкөндөн кийин алардын жазган макалалары
анда санда гана маалымат каражаттарында чыкпаса, көбүнчө өкмөттүн жана мамлекеттик органдардын ичинде калып калып атат да, коомго белгисиз эмне болуп аткандыгы, чечим чыгарылып атабы же ошодон унутулуп калдыбы. Ал эми кошуна Казакстанды алсак, биз менен кошо баштаган 93-94 жылдары ал жерде ушу бизге окшоп Институт стратегических исследований деген түзүлгөн. Азыр алар экиге бөлүнүп кетти. Андан башка Назарбаев университетине дагы бирөө чыкты. Дагы бир чоң университетинде, Гумилев университетинде дагы бир аналитикалык борбор түзүлдү. То есть алар буга чейинки топтолгон практиканын негизинде өзүнө керектүү багыттар боюнча, аларды өзгөчө кайсы энергетика багыты, нефть чыгаруу багыты, инвестиция тартып келүү багыты, ушуларга байланыштуу темаларды талдап, илгеп уланта бериңиз. Уланта берейинби? Ошентип Казакстанда эки университет, эки борбор, аналитикалык борбор азыр 4кө айланды. Мен билишимче мүмкүн андан да көп. Кыргызстанда башында жакшы келе аткан аналитикалык институт, стратегиялык иликтөө институту ошо ойдон калды, бирок деңгээли түшүп кетти да. Демек биздеги аналитикалык иликтөө жүргүзө тургандай борборлорго муктаждык чоң. Анын үстүнө биздеги өнүгүп аткан саясий кырдаал болобу, экономикалык кырдаал болобу, өзгөчө социалдык жактан өнүгүү болобу, булардын баардыгын талдап бир жерге сунуш кыла тургандай жазган расмий булак жок болуп атат да. Биз эмнеге ишенип атабыз? Биз дагы башкаларга караганда өзүбүз мактана тургандай көп жерибиз бар. Ал ошо социалдык тармактарды башкаларга караганда аябай эффективдүү колдонгонго өтүп алдык. Биздеги жакшы маалыматтардын баардыгы эч ким, мындай мисалы маалымат каражаттары, радио, телевидениялар таркатпаса дагы коомчулук билип атат. Ошон үчүн коомчулук социалдык тармактарга көбүрөөк кызыгып, ошолордон маалымат алганга аябай кызыгып атат да. Ушул жагынан алганда эми бара-бара баягы хаостук кыймыл акырындап өз ара бир иретке келе тургандай деңгээлге чыгат. Ошондо бизде дагы аналитикалык борборлорду түзөм деген жаштар келип, алар ошо уюштура тургандай бир момент келет деп ойлойм да. Демек анда биз аналитикалык борборго муктаж экенбиз да биринчи кезекте, Бул болуш керек. Аз болуп атат бизде эле. Жакшы. Бул жерде катышуучулардан Сайпидин Султаналиев деген суроо берип атат. Кабар агенттиги аналитикалык материалдарды даярдайбы дейт. Бул биринчи суроосу экен. Экинчи суроосу, учурда редакция жетекчилери журналисттерге көп талап коюп жатат. Мисалы, журналист оператор болуш керек, журналист монтажер болуш керек, журналист интервьюер болуш керек, журналист аналитиканы да жаңылыкты да жаза билиш керек деген талаптар чоң. Жетекчи катары сиздин оюңуз кандай буга дейт? Жалпылап айтканда, азыркы маалымат каражаттары универсалдуу журналист катары эле универсалдуу маалымат каражатына айланганга аргасыз болуп атат да. Ал эмне дегенди билдирет? Биз өзүбүз тандап алган багыт боюнча иштеп отурсак, албетте жан багышыбыз ыктымал. Бирок көптөгөн кызыккан окурмандарды, көрөрмандарды жогото алышыбыз ыктымал да. Ошондуктан азыркы маалымат каражаттары мына дүйнөлүк деңгээлде интернеттин мүмкүнчүлүгүн буга чейинки караганда абдан бийик деңгээлге чыгарып алды. Азыр эгерде мурун маалымат агенттиктери маалыматты чогултуп анан таркатуу эле менен чектелип жүргөн болсо, мисалы үчүн интернетке видео маалыматтар чыкчакты ошо менен эле болгондо, сайттарды чыгарып койгон, сайтка канча киши көп кирсе, демек ал эффективдүү деп эсептелчү да. Азыркы күнү эмне болот? Биз жалаң эле маалымат менен, жаңылыктардын маалыматы менен чектеле албайбыз. Ошондуктан жанагы жанрлардын баардыгы маалымат агенттиктеринде иштегенге муктаждык көбөйүп барат. Биринчи бул жаңылыкта, андан кийин жанагы Кыргызстан тууралуу жакшы маалыматтарды таркатып, мына инвестиция келсин, бизде шарт мындай, кышында да жайында да туристтер келсин дегендей, Кыргызстан тууралуу көркөм кооздолуп жазылган маалыматтарды таркатуу зарылдыгы да көбөйүп барат. Үчүнчүдөн, интервью, мына Кыргызстанда актуалдуу темаларга байланыштуу билген адамдар аябай көп. Алардын ою кандай, алардын сунуштары кандай, алардын сын айта турган көз карашы кандай, булардын баардыгын берип турсак, бул дагы абдан маанилүү экендиги көрүнүп атат. Ал эми аналитика болсо, бул колдон келишинче ар бир маалымат каражатында болушу керек деп эсептейм. Маалымат агенттиктерине бул дагы сөзсүз түрдө зарыл. Анткени жалаң эле маалыматтарды чогултуп отуруп, ошону багы бир мешокко салып эле анан кереги жокто быргы тийгенге болбойт. Топтолгон маалыматты
биздин маалымат агенттиги болобу же башка маалымат агенттиги болобу аны электеп таразалап эсептерин алып анан кайсы жака багыт бала атканыбызды кандай маселе чечилбей аткандыгын көрсөтө тургандай түшүндүрмө бере тургандай зарылдык бар да ал өсүп отуруп аналитикалык борборду түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Бизде да ошондой, бизде аналитикалык борбор катуу иштеп атат. 6 журналист, алар толук кандуу аналитика менен алек болушат, бирок ошол эле мезгилде журналисттик иштерин аткарганга кызыктар, себеби бул алардын өзүнүн өсүшүнө пайда келет да. Ал эми журналист сөзсүз түрдө оператор болуп деген талап жок. Муну көтөрүп таштап соцсеттерге, соцсамактарга салып койсоңор, муну журналист болуп каласыңар. Ал эми журналисттердин ишинде бул да талап албетте четте калган жок. Эгерде сотовый аппарат менен тартып алган видеоңорду өзүңөр монтаждап туруп анан керектүү жерге чыгарганга сунуш кылбасаңар, эч ким билбейт. Себеби соц тармактарда, мисалы үчүн ошол Facebook'тагы чыгып аткан жакшы видео клиптерди, видео мындай тасмаларды көрсөңөр, жөнөкөй эле адамдар жасаганын көрүп атабыз. Андыктан журналисттер дагы алардан кем калбагандай деңгээлдеги билимге ээ болуш керек деп эсептейм да. Бул учурда эми кошумчалай кетсем, журналистика тармагында жүргөн биздин кесиптештер, оператор болобу, монтажер болобу, журналист болобу, башкы редактор болобу, өзүн өнүктүрүүгө көбүрөөк күч жумшаш керек деген маселе болуп атат да. Анан дагы кесиптештер сурообу барбы? Бул жерде Жумай да рахмат айтып атат, сизге түшүнүктүү, рахмат болду деп. Сайпидин Султаналиев менде бүттү суроо жок, баарын жооп ала алдым дейт да. Бүгүнкү лекцияга катышып аткан ар бир журналисттин негизги максаты эмне? Аналитикага макаланы жазганды кантип үйрөнсөм болот деген максат менен кирсе керек деп ойлоп атам. Туура. Эң кызыгы ошол болуп атат да. Кантип жазабыз? Ал эмне? Негизги биздин айта турган бир жерибиз бул эмне? Бул журналист болобу же адис болобу бир багытта, энергетик экономист багытын иштеген адис болобу, өзүнүн тармагын элдерге түшүндүрүп бергенде ошолор көбүрөөк маалыматка ээ болсо, коомдун маалымат менен сугарылуу деңгээли өсөт дегенди билдирет да. Баягы информационный общество деп атпайбы? Маалыматтык коом дегенди билдирет да. Демек, ар бир коомдун мүчөсү маалыматка канчалык көбүрөөк малынып, ошону көбүрөөк алып, анан ошондон ичине өзүнө керектүү пайдалуу маалыматтарды алып колдонгондой деңгээлге чыгып алса, бул коом маалыматтык жактан камсыз кылынды деп айтканга жетет да. Бирок ошолорду бийик деңгээлге чыгара турган албетте журналисттер. Бул жактан алганда аналитикалык макаланы жазган журналист эмнелерге көңүл буруш керек? Мына биз бир мисал деп алалы. Жөнөкөй эле Кыргызстандагы түзүлгөн кырдаалдын арасында биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Жок дегенде, мисалы, Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун кайсы гана багытта болбосун, аскердик коопсуздук болобу, энергетикалык коопсуздук болобу, же тамак аш жагынан коопсуздук болобу, же чек ара коопсуздук болобу, кайсы жагынан гана коопсуздук жагын алдыга жылдырабыз дегенде максат коюп макала жаза турганга киришсе, эмнеге көңүл буруш керек? Мен азыр мындай баса белгилеп айтып кетейин, ошолорду жазып алгыла, анан ар бирин өзүнчө токтолобуз. Мына биринчи, маалыматты жазганга киришкенде топтогошу, маалыматты ошо өзүңөр тандап алган темага байланыштуу маалыматты топтошуңар керек. Топтогондо жөн эле чабылта бербейт. Мисалы үчүн бирөө мынтип айтты, бирөө тигинтип айтты, тиги мынтип жазыптыр, телевидениеде, радиодо мындай айтып калыптыр, соц тармакта мынтип жазыптыр деп. Жок. Ким, качан, эмне деп айтты деген суроого жооп бериш керек. Ким, качан, эмне деп. Ар бир маалымат тактыкты талап кылат да, бул биринчи талап. Бул тактык. Ким, качан, эмне үчүн? Эмне деген? Эмне деп айтты? Анткени эгерде биз жок дегенде эле бир статистикалык маалыматтарга кайрылсак, Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматын алсак, бул бир булак. Буга ишенбей койгонго болбойт. Бул статистикалык маалыматка даже дүйнөлүк деңгээлдеги салыштырмалуу процесстерди тескеп, коомчулукка таратып аткан мамлекеттик эмес эл аралык деңгээлдеги уюмдар эсептешет да. Биз болсо
статистикалык маалыматты алгандан башка да толгон токой маалымат булактарына ээбиз да. Мисалы коопсуздук боюнча чек ара коопсуздугун алсак, Баткенден келген маалыматты ким бере алат? Ким гана бере албайт десек жеңилирээк жооп болот да. Баары бере алат. Алар кимдер? Туура, чек арадагы жашап аткан Кыргызстандын жараны чек арада момундай окуя болуп атат деп айтып чыктым. Андан кийинки ошо аймактагы жашап аткан айыл өкмөтүнүн башчысы. Ал башкараак айтышы мүмкүн. Андан кийин райондук бийлик, администрация. Анын көз карашы андан тигилерге караганда кененирээк болушу мүмкүн, мындай азыраак болуп калышы мүмкүн. Себеби толгон токой маалыматтын баарын эстеп кала албайт да, аларга келип атат да, бир эле райондун ичиндеги маалыматтар. Андан кийин областтык деңгээлдеги маалымат. Андан кийин Кыргызстандын Бишкектеги чек ара кызматынын маалыматы. Ушунун баардыгы айтылганда дайым эле дал келе бербейт. Демек, кайсы маалымат келгендегисин ким айтты, качан айтты, жана эмне деп айтты. Муну сөзсүз түрдө топтошуңар керек. Эң эле негизги маалыматтык талап бул алган маалыматыңар так болуш керек. Кимден, качан, анан эмне деп айткандагысын билдирген маалымат болуш керек. Экинчи талап. Бул көйгөйлүү маселе боюнча бизден башка дагы толгон токой адамдар билет. Алардын арасында кимдер? Расмий адамдар. Расмий деген ошол айыл өкмөтү, же болбосо акимиятта иштеп аткан чек ара кызматына байланыштуу жер тилкесин тейлеген адам. Же болбосо милиция кызматкери ошол жерде иштеп аткан. Же болбосо чек ара кызматындагы адамдар. Булар көбүрөөк билет да, мына ошол жерде турган адамдарга караганда кичине көбүрөөк билет. Ал эми алардан да көбүрөөк билген, ошо маалыматтардын баарын топтоп жүргөн атайын ошо багатты тандап алган адистер болот. Демек, адистер бул экинчи талап. Себеби адистер ошо айтылган маалыматтын баардыгын таразалап, анан өзүнүн акылы аркылуу калчап, анан бир пикирге келет да, бул жерде мындай болот. Демек, биринчи тактык болсо, экинчи сөзсүз түрдө адистин пикирин алышыңар керек. Өзүңөр тандап алган тема боюнча. Мына мисалы үчүн чек ара маселеси боюнча адис дегенибиз ким? Ана бир мезгилде Ош, Жалал Абад жана Баткен чек араларын аябай калчап келген Саламат Аламанов деген адис болгон. Абдан жакшы адис болгон. Андан кийин Искандеров деген адис болду. Азыркылар факаттарын мен айта албайм, так алмашып атпайбы уламдан. Бирок кошуга окшогон адистерди тандап алып, алардын айткан сөздөрүн алсак, бул көбүрөөк ишенимге ээ боло турган адистерди. А эгерде биз бийик деңгээлдеги андан да өйдөрөөк турган адамдарды табабыз десек, албетте бул тигилерге караганда билими дагы, мүмкүнчүлүгү дагы кенен болгон адамдарды табышыбыз керек. Бул абдан кыйын маселе. Баарын эле ошол адис толук кандуу жооп бергенге аракет кылбайт. Демек, силердин өзүңөрдүн топтогон маалыматыңар аларга мындай жатып талаш жарата тургандай бир алар билбеген бир маалыматты бере турган деңгээлге чыкса, адис туура эмес турбайбы, өзү кызыга тургандай деңгээлге чыкса, анын ой пикири макала жазууда абдан баалуу болот да. Демек, адистин пикиринде тапканга сөзсүз түрдө үйрөнүшүңөр керек. Үчүнчү, эң эле мындай керектүү нерсе деп эсептейм мен. Бул эмне? Бул журналист кечээ университет бүтүп алып эле бүгүн аналитик болуп чыгып калам дегендегиси туура эмес. Бул болбойт эч качан. Албетте 5 жыл иштеп атканда, то есть 5 жыл окуп атканда бир 5 жыл макала жазып койсо, мен адис болуп калдым деп айтканга жарабайт да. 1 жыл иштесе да жарабайт. Жок дегенде 5 жыл иштесең, өзүңдүн жеке тажрыйбаңды топтойсуң дагы, өзүң мен ошо тандап алган багытымда адис болдум деген деңгээлге өзүң ишенген деңгээлге чыксаң, ошондо тажрыйба топтодум десең болот да. Ал дагы жеке өзүмдүн сын көз карашы менен алганда жетишсиз деп ойлош керек. Себеби сенин билимиңди башка бирөө баамдабаса, өзүңдү мен адис болдум деп айта албайсың. Сенин жазган макалаңды окуп туруп, бул чынын адис болуп калыптыр деп башка бирөө айтса, анан ошондо гана адис болдум деп эсептесең болот. Демек, эмне кылыш керек жеке тажрыйбаны топтош үчүн? Биринчиден, жанагы маалыматтарды топтоодо кереги жок маалыматтардын санын азайтышыңар керек. Алардын баарын жок кылып, керектүүлөрүн гана калтырышыңар керек. Бул тажрыйба. Экинчи, адисти тандап алганыңарда бул адис көбүрөөк билет, бул адис азыраак билет деген өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү калыптандырсаңар, телефон чалып атканда бул билбейт,
Андан көрчү буга чалайын дегендей тажрыйба топтосоңор, бул өзүнчө бир чоң тажрыйба. Бул жеке өзүңдүн топтогон опытың. Үчүнчү, макала жазып атканыңарда өзүңөргө керектүү маалыматты кайсы иретте жаза тургандагысын макала жазып атып анан өздөштүрөсүңөр. Бул тууралуу кийин айтабыз, макаланын түзүмү деген бөлүк бар. Ошол макала жазууга киришкенден кийин 5-6 билбейм, мүмкүн андан да көп макала жазгандан кийин бир деңгээлге чыкканга мүмкүнчүлүк аласыңар. Ага эмне жетишпейт? Убакыт жетишпейт. Силер бүгүн жазган макалаңарды эртең чыгарып коюп эле, бүрсүгүнү дагы бир макала чыгарып коюп эле, мен адис болдум деп 5 макала чыккандан кийин мен мындай тастыккан аналитикалык журналист болдум деп айтканыңар жарабайт да. Ал үчүн 5 макала эмес, мүмкүн 5 жыл иштешиңер керек. Ошондо анан макала жазгандагы талаптардын баардыгын өздөштүргөнгө жетесиңер. Так, эми бул макала жазууга чейинки силер биле турган негизги зарыл талаптар. Макала жазганга киришкенде эмне кылышыңар керек? Макаланын түзүмү деген бар. Структура статьи, структура. Бул аналитикалык макала жазуудагы анын түзүмү кадимки эле силер көнүп алган буга чейинки жазып жүргөн эле макаланын түзүмүндөй. Алар эмнеден турат? Албетте макаланын аталышы керек. Жазып алгам дагы. Кийин макала жазганда эстейсиңер. Андан кийин макалаңар эмне тууралуу экендигин көрсөткөн сүйлөмүңөр болуш керек. Бир нече сүйлөм. Бул лид, макаланын лид. Үчүнчүсү негизги бөлүк деп коет, бирок ал жерде негизги силер тандап алган, топтоп алган, адистерден чогулткан комментарий болобу, статистикалык маалыматтар болобу, баардыгы логикалык жактан байланышып, иреттешип, шуруда жазылган негизги бөлүгү. Анан эң эле мындай маанилүү бир бөлүгү бул корутунду да, заключение, корутунду бөлүгү бул 4-чү болуп эсептелет. Ушу 4 нерсени жазганда баардыгы даана көрүнүп окуп аткан адамга кошумча түшүнүгү жок эле окуп атып, бул деген лид экен, бул деген негизги бөлүк экен, бул деген корутунду экен дегенсин түшүнсө, демек макалаңар уже окурмандарга жетти деп айтсак болот. Эми ушул жерден мен просто силерди мындай сынаган жокмун. Билгениңер болсо айткыла, билбесеңер айтпай койгула. Бир суроо. Ушу мен айтып аткан макаланын аталышы лид, негизги бөлүк жана корутунду деп атабыз. Макала жазып атканда эмнеден башташыңар керек деп ойлойсуңар? Вот 4 негизги бөлүк бар экен. Эсептештер, агай суроо берди, эгер мүмкүн болсо жооп берсеңер жакшы болот. 4 нерсенин эмнесине маани берип, ошондон баштайсыңар деген суроо болду, туурабы агай? Туура. 4 макаланын 4 бөлүгү болот да. Макаланын аталышы болот экен. Лид, да, түшүндүрмө бөлүгү. Андан кийин негизги бөлүгү өзүңөр топтогон маалыматыңар эмне тууралуу экендигин түшүндүрүп берген. Анан аягында чыгарылган корутунду. Кайсысынан баштайсыңар? Диларам жооп берип атат. Алгач макаланын негизги мазмунунан башталса керек дейт. Чынара Абдиева жооп берип атат, киришүүдөн дейт. Жумаида болсо темадан эмеспи дейт. Маалыматтын тактыгынан дейт. Негизги бөлүгүнөн болсо керек, лидден дейт. Ошондой жоопторду берип атышат да. Мен ушул суроону 2002-жылдан бери берип аткан студенттердин баарына берем да. Баардыгы так эле ушундай жооп берет. Тигинден. Бирөө дагы тилекке каршы. Топтолгон тажрыйбадан деп айтпайт да. Тажрыйбаң эмнени айтса, ошондон башташ керек. Тажрыйбаң макала жазып атканда эмне темага сеники көзүң жетип атса, демек макаланын аталышынан башталып калат. Топтогон тажрыйбаң жетиштүү деңгээлге чыкса. Бул дагы кемчилик да, бирок ошо мисалы үчүн Аркадий Дубнов, мен ойлойм, эч качан макаласын аталышынан баштабайт. Канчалык атактуу болсо дагы. Же Economist журналы дагы, мисалы үчүн дүйнөдөгү эң эле атактуу деген журналист, ошо аналитика боюнча журнал, дүйнөлүк Economist деген журнал. Ал дагы макаласын аталышынан баштабайт. Негизги талап журналист, жана бирөө айтып кетти, топтолгон маалыматтардын дефекттерин логикалык жактан шуруда кылып тизип чыгуудан башталыш керек. Негизги, менин оюмча. Ал тажрыйбага жараша болот. Тажрыйбасы, мисалы үчүн мен деле тажрыйбам көп деп айта албайм, бирок тажрыйбам башкаларга караганда жетиштүү болсо дагы, баары бир мен топтолгон маалыматтарды шуруда тизип туруп, биринен кийинкиси, экинчисинен кийинкиси, үчүнчүсү деп иреттеп чыккандан башталыш керек да. Андан кийин чыккандан кийин бул эмне тууралуу экендигиси ачык көрүнүп калат.
ачык көрүнгөндөн кийин айтасыңар, давай муну деген мен элдер көбүрөөк кызыга тургандай деңгээлге чыкканга түшүндүрмө берейин деп туруп литтен баштайм. Литти экинчи кылып жазам да. Андан кийин литти жазгандан кийин литти жазып атуу үчүн эле менин макалам могу тууралуу болбойбу? Мен баштап атканда башка тема эле, азыр карасам фактлардын баардыгы таразлаганда башкараак болуп калыптырбайбы деп туруп мүмкүн буга чейинки чыгарылган корутундуну да өзгөртүп коюшум ыктымал. Андан кийин корутундудан кийин анан аталышына келиши ыктымал да. Ал эми жана мен айтып аткан Аркадий Дубнов айткандай, макаланын аталышын жазып коюп эле анан шуруда чизип кое турган аналитикалык макала жазган журналисттер чанда кезигет да, чанда кезигет. Булар абдан тастык мындай такшалган, маалыматтар бар тастыкталган, эч кандай бир кемчилиги жок маалыматтарды чогултуп, доказательная база деп коет го, далилдердин баардыгын келтирип, ошондон кийин анан корутундуга келгенде заглавиясын, аталышын өзгөртпөй туруп, момундай деген бүтүмгө келдим деп чыгарып коюш мүмкүн да. Экинчи суроо силерге. Сөзсүз түрдө аналитикалык макала жазганда корутундуну келтириш керекпи же корутундусу жок эле макала чыгарып койсо болобу? Достор, агайдан дагы суроо болду. Жообуңуздарды күтөбүз. Мүмкүн болсо микрофонду күйгүзүп деле ооз эки түрүндө деле айтсаңар болот. Жазуунун деле анчалык деле кажети жок. Ой бөлүшсөңүз деле болот. Сайыпидин биздин эң активдүү катышуучулар. Мен рулда кетип атам да, кечиресиңер. Мен азыр суроом айтып калайын деп атам азыр агай. Эмне корутунду бул аналитикада деген журналист дагы өзүнүн ою менен дагы бүтүрүп коюуга укугу бар болуш керек агай, Сөзсүз түрдө оюңду айтмайынча аналитика жазганга болбойт. Бирок оюңду сен бир нерсеге таянып айтасың да. Анан мүмкүн ошо автордун ою сөзсүз түрдө меники эле деп айтканга мындай эме коет жана тарбия, маданият деген болуш керек да. Мен деп эле жаза берген болбойт да. Мүмкүн башкалар да ойлойт. Анан коомчулуктун бир бөлүгү мынтип ойлойт экен деп жазып койсо болот. Бирок бул жерден айтып кетиш керек, сөзсүз түрдө аналитика жазып аткан адам, журналист өзүнүн оюн билдирсе, бул ашык болбойт. Бул даже мындай эл аралык журналистиканын айтканына караганда приветствуется, да, бул мындай регулярно колдоно турган нерсе. Бул ой мындай турбайбы дегендей да. Себеби сен андай ойду айтпасаң, бул башка бирөөнүн оюн айтып коюптур дегендей таасир калтырышы мүмкүн. Мен жана айткан суроого корутунду бөлүп азыр агай жооп жазгандар бар экен бенде. Керек окурман корутундуну күтөт дейт. Болуш керек корутунду деп жазып атсат. Сөзсүз түрдө аналитикалык макалада жыйынтык корутунду болот дейт. Рахмат дейт. Туура. Сөзсүз деп айткандан алыс болуш керек. Сөзсүз деп. Себеби макала жазып атканыңарда, аналитикалык өзгөчө макала жазып атканыңарда, силердин жанагы талдап, иликтеп чыгарып аткан бөлүгүндөгү, негизги бөлүгүндөгү айтылган ойлор эчак эле адамдарды ойготуп коюшу мүмкүн да. Анан алардын ойготкон оюн жок андай эмес деп туруп өзгөрдү кесип айткан корутундуңар менен кесип салсаңар, бул да туура эмес болуп калат. Демек, эмнени караш керек? Макаланын көйгөйлүү маселеге кандай тиешеси бар экендигин көрүш керек, элдерге канчалык деңгээлде түшүнүктүү экендигин көрүш керек. Ошого жараша мамиле кылышыңар керек. Эгерде корутунду сөзсүз түрдө талап кылынса, жазса болот. Себеби макаланы жазып атканда негизги суроо эмне? Момундай маселе бар, аны кантип чечиш керек деген суроого жооп да бул. Анан чечкенге келгенде чечимди көрсөтпөй койсоңор, элестетип көргүлө эмне болот? Маселени көтөрүп атат, корутундусу жок деген сын пикир келиши мүмкүн да. Ал баягы литти окуп туруп, анан корутунду бөлүгүн окугандарга тиешелүү. Жок экендигин көргөндөн кийин айтат, бул эстеке жазып аткан. Түшүнгөн адамга корутунду бөлүгүнө чейинки негизги бөлүгүндө силер көтөргөн маселеге көз караштардын баардыгы айтылды. Ошого өзүңөр жоопту издей тургандай маалымат алдыңар. Эми корутунду өзүңөр чыгарсаңар болот дегендей түрткү бере турган макала болсо, бул абдан эффективдүү болот да. Себеби ар бир адам башка адамдан айырмаланып турат. Бир темага бирөө астынан караса, бирөө үстүнөн карайт, бирөө ылдый жагынан карайт, бирөө үйдү жагынан карайт да. Демек, көз караштары да түрлүү. Ошого жараша, ошо мамилеге дагы мамилеси түрлүү болот. Ошого жараша, албетте ар бир окурмандын макаланы окугандан кийинки чыгарган жыйынтыгы дагы дал келе бербейт дайыма. Эгер дал келе тургандай болсо, анда күчтүү журналист экендигин көрсөтөт да.
күчтүү журналист болуп сен башкаларга керектүү деңгээлдеги жүйөлөрдү көрсөтүп ошонун негизинде баардыгын бир нукка буруп койдун дегенди билдирет. Эми тилекке каршы журналисттердин баардыгы эле ошончолук бийик деңгээлдеги таасир кыла тургандай тажрыйбага дагы билимге да ээ эмес азырынча. Ошондой күчөп кеткендер болгондо ошентип айтсак болот. Ал эми азырынча мындай катуу бир жыйынтыкты келтирип момундай болуш керек, мындан башка чечим жок деп айтканга азырынча эртерээк деп ойлойм да. Агай биякта катышуучулар жазып атышат. Кээде окурмандын өзүнө таштап коюу дагы туура дейт. Эми баягы макаланы айтып атат да, корутундусу жок, балким өзүндө таштап койсо, балким өзү таразалап алабы деген мааниде жазып. Туура. Ошону айтып атпаймынбы, эгерде бир теманы тандап алган журналист өзүнүн ошо темага байланыштуу билим деңгээли башкаларга туура жолду көрсөткөнгө жете элек болсо, албетте өзү бар чечкиле дегендей сүйлөмдөр менен бүтүрүп койсо, бул көбүрөөк пайдап келет да. Ишенимди анан мындай калыстыкка чакыруу. Журналист менен маек да жол ачат да. Сен мону жазбадың беле? Мен да сендей ойлойм деп койсо, андан ашкан мактоо болбойт да. Дагы ошол эле катышуучу Түмөнбай Абдинаби дагы кандай макала жазууда орунсуз кайталоо көп болот. Азыркы учурда жаш журналисттерден көп кездешкен көрүнүш ушул. Андан кантип арылууга болот? Экинчиси, көп маалымат алып, анын керектүүсүн бөлүп алуу, ирээттүү жазуу кыйынчылык жаратат. Бул боюнча кандай кеңеш бересиз дейт? Туура, кайталоолор абдан эле көп болуп аткандагысы бул тажрыйбанын жоктугун көрсөткөн мисал. Эң эле мындай ушул кемчиликтен арый турган нерсе, макала жазып алып эле ошол замат азыркы социалдык тармактарга же маалымат агенттиктеринин сайттарына чыгарганга барбаш керек. Шашкан шайтандын иши деп коет. Бүгүнкү ойлогон оюң эртең көчөдө баратып эле башка бирөөнүн айткан сөзүн угуп алсаң, таптакыр башка экендигисин макала чыгып кеткенден кийин укканың уже багы жок эткенден кийин кылычыңды ташка чап дегендей эле болуп калат да, уже багы чымчык учуп кетти, аны кайра албайсың дегендей эле. Андыктан мен силерге кеңешим, аналитикалык макала жаздым десеңер, аны эми көпчүлүгүңөр редакцияда иштеп атсаңар керек. Редактор деген айтат да, сен допустим эртеңкиге могу маалыматты жазып бересиң, же ушул жуманын аягында гезит чыгат, ошого момундай маалымат жазып бересиң деп. Анан аны чоюп отурган болбойт. Эртерээк жазсаңар ошончолук өзүңөргө пайда. Эгерде эртең эмес, мына 2 сааттан кийин деп талап кылса эмне кыласың? Мен силерге кеңешим, макаланы жазып бүткөндөн кийин жок дегенде минимум 1 саат тундуруп койгула. Кылай суну тундурат го. Бир жерге агызып, анан тазасы өзүнчө, кир жагы өзүнчө бөлүнүп калат го. Ошондой макаланы жазып туруп бир жерге калтыргыла дагы өзүңөр мээңерди башка бир нерсе менен алаксыткыла. Ошондо кайра келип макалаңарды окуп атканда жаңы көз караш пайда болот да. Бул жерде жазылган сөзүмдү мен 5 жолу кайталаптырмын. Бул жерде айтылган сөздү мен тескерисинче түшүнүп алыптырмын башкаке деп туруп 1 сааттан кийинки окуганыңар көбүрөөк пайдап келет. Эгерде 1 саат эмес, 5 саат, 10 саат, даже 1 суткадан кийин окусаңар, андан да күчтүүрөөк жакшы бир ойлорду камтыган учурга дал келесиңер да. Андыктан макаланы жазгандан кийин эле берип салган бул эң эле жеңил иш. Тескерисинче аны тундуруш керек, анын баалуулугун көтөрүш керек, анын оордугун өзүң сезе тургандай деңгээлге чыгарышың керек. Ал үчүн күч керек, ал үчүн убакыт керек. Андыктан ошо макала жазгандан кийин аны тундуруш керек деген өзүнчө түшүнүк бар. Муну тундургандан кийин бышты деп аналитикалык мындай бөлүмдүн башчысы болобу, шефиңерге бересиңер. Анан ал карап чыккандан кийин, сеники сонун турбайбы десе, анда жакшы. Эгерде ал макаланы көрүп туруп, бул жерде унутуп калган турбайсыңбы десе, анда сенин тажрыйбаң жок экендигиси көрүнүп калат да. Андыктан шашпагыла. Аналитикалык макала бул жаңылык макаласы эмес. Бул жанагы художественный публицистика эмес. Даже интервью эмес. Бул оор басырыктуу журналистиканын эң эле туу чокусу деп айтсак болот да. Себеби бул жерде сенин гана жазган ишиңди баалашат, сенин гана оюң менен эсептешет. Эгерде сенин жазган ойлоруң жеңил желп болуп, далилсиз, жөнөкөй сөздөр менен кайталанып, көп кемчиликтер болуп калса, анда демек журналист пока аналитикалык макала жазганга даяр эмес деп айтканга болот да. Агай, биякта суроо бар экен. Мирбек Сакенов суроо берип атат. Аналитикага сарказм кошсо болобу дегеним орунду тамаша иретинде дейт.
Мирбек жакында мен деле өткөндө деле айтканмын. Канча болду уже сен менен сүйлөшүп. Ушул тема боюнча эле сүйлөшсөк керек, Сарказмдын орду бар. Баардык эле макалаларда сарказм, тамаша, юмор дегенди жаза бергенге болбойт. Анын да айтыла турган, жазыла турган жери, учуру, шарты болуш керек да. Мисалы, энергетика боюнча макала жазып атам Кыргызстанда. Мисалы, жогорку нарын каскады деп айтсак, анан макала жазып атканыңарда Русгидро Кыргызстанга келип салайын деп атканда Атамбаев көчкө биртеп айдап чык деп койсоңор, бул түшүнүктүү, бирок темага ылайыктуу болбой калат да. Элдин баары күлөт. Бирок макала бул анчалык деле маанилүү эмес экен деп коюш ыктымал. Хотя бул правда. Чынында туурабы? Кууп чыкканда Русгидрону. Эми алар деле күнөөлүү болсо керек. Бирок баары бир кууп чыккандагысы бул элдин эсинде калды. Анан ошо тамаша кылып жазып койсоңор деле болот. Бирок макала олуттуу темага байланыштуу болуп аткандан кийин андай жеңил желпи ойлорго барган болбойт го деп ойлойм да. Ал эми мисалы аналитика бир эле ошо оор темаларга байланыштуу жаза бербейт да. Мисалы Кыргызстандын эстрадасы да, азыркы күндөгү жылдыздары тууралуу макала жазгандар чыгышы ыктымал да. Мүмкүн чыгып аткандыр, биз окубайбыз. Ошолорго байланыштуу жакшы окуяларды айтам дегендей учурлар болуп калса, мисалы ким бар? Мирбек Атабеков Октябрь революциясы учурунда момунтип айтты эле, анын баары ишке ашты деп койсоңор, эми бул жеңил темага байланыштуу ошо ырчынын өзүнө айткан сөзү келтирген мисал катары мүмкүн күчтөп кетет силердин аналитикаңарды. Мүмкүн анын даже баалуулугун өстүрүп, жакшы бир деңгээлге чыкканга жол ачат да. Ал эми үстөккө бостук айта берген жарабайт. Дагы жана бир дагы суроо бар деле, ошо рахмат. Азырынча суроо жок болуп атат. Бул жерде дагы келди мына Жумайда Тагайбекова дейт, аналитикалык макалада ал түгүл берилген маселенин оң терс жактарын, кесепеттерин бергенге жана божомол иретинде жыйынтыгын берсе болобу дейт. Дагы бир жолу кайталайын, аналитикалык макалада ал түгүл берилген маселенин оң терс жактарын, кесепеттерин бергенге жана божомол иретинде жыйынтыгын берсе болобу? Түшүндүм. Аналитикалык макала бул чындап келгенде оңду да, солду да, негатив жакты дагы, позитив жакты дагы калчай билүү да. Ким сындап атат? Ал эмне үчүн сындап атат? Эмне себептен сындап атат деген суроолорго жооп бергенге аракет кылыш. Экинчи жагы макташы мүмкүн. Бул жактын ою жалаң эле мактоо менен эметип алыптыр. Эмне себептен мактап атат? Эмне себептен терс жактарды көрбөй айтат? То есть эки жактан тең алган ойлорду ортого салсаңар, силердин макалаңар алтын болуп калат. Эки тарапты тең ала жүргөн макала автор экен деп бааңар өсөт. Бирок кийин айтылат болчу, бирок айтып коеюн азыр. Аналитикалык макала өзгөчө маалымат каражаттарында негизинен 3-4 баракка жетпеш керек. 3 барак тегерегинде болуш керек. Эгерде ошондой терс жактарындагы, оң жактарындагы улам эле жанагы кайталанма иретинде жазып отурсаңар, албетте анын баалуулугу түшүп кетет да, анан окурмандарга оор болуп калат. 3 баракты окуш азыркы заманда бул чоң баатырлык да. Соцсеттерде карасаңар, 1 барак, 2 баракка жетпеген маалымат гана чыгат. Андан ашып кеткен маалыматтарды, мисалы үчүн, мен байкап жүрөм, Facebook'та окугандар аз. Көбүнчө кимдер окуйт? Ошол маалыматка кызыккандар окубаса, жалпы көпчүлүк окурмандар андайды окубайт. Демек, окурмандардын талабы кандай экен? Ошого жараша мамиле кылыш керек. Андыктан жанагыдай үзгүлтүксүз мындай логикалык жактан байланышкан маалыматыңарды жазып атканда дагы көлөм дегенди эстен чыгарбаш керек да. Анан бул тескери айтты, бул оң айтты деп эле баарын жаза берсеңер, андай эле көп биздин эле Кыргызстандын коомунда канчалаган за и против дегендер бар. Анын баарын келтирип отурсак болбойт. Жалпылап айтсак, бул тажрыйбаны топтош керек. Дагы суроолор барбы же жокпу? Жакшы, азырынча жок. Бизде 15 мүнөт убактыбыз калды. Макала жазуудагы критерийлерге токтололу. Критерий. Жакшы болот. Критерий деген бул абдан
баарыбызга маанилүү нерсе деп ойлойм. Анткени биз макала жазып атып эле эмне деген критерийлерге жооп бер дегенде өзүбүз билбей калабыз. Мисалы, жалпылап алганда маалыматтардын баардыгы бир суроолорго жооп бериш керек. Эмнеге жазылды, кимге жазылды, анан кандай мындай актуалдуу темага байланыштуу жазылды деген суроолор болушу мүмкүн да. Ошондо эмнелерге көңүл буруу керек? Критерийлер. Макаланын автору ким жана макала кайсы жерде чыкты, кайсы маалымат каражатында чыкты, же соцсеттерде чыкты. Себеби эмне? Мисалы, автор маалымат каражатын же гезиттин, же радионун, же телевидениянын алдыңкы кызматкери болуп иштесе, бул бир маселе. Буга албетте ишенбей койбойсуз, себеби ал аты чыккан, өзүнүн авторитетин жоготпоюн дегендей туура жазат да. А эгерде карап көрсөңөр, кээде ошол эле телевиденияга чыгып кетет, бир адис келип туруп өз макаласын же болбосо өзүнүн көз карашын бир программада айтып коет. Демек бул же жанагы институт стратегических исследований деген жерден келген, же бир илимий мекемеден келген, же болбосо бир мисалы алтынга байланыштуу кумтөрдүнбү, же макмалдынбы, же жер үйдүнбү кызматкери болушу мүмкүн да. Өзүнүн темасы боюнча жазганда бул башка мамиле кыла турган макала. Дагы бир өзгөчөлүгү критерий дегенде кайсы жерге чыгып атат? Жалпы маалымат каражаттарына чыгып атабы, же илимий маалымат каражаттарына чыгып атабы? Илимий журналдар болот да. Же соцсоңор, мисалы үчүн силердин макалаңар Economist деген журналга чыкса, бул таптакыр башка критерийге жооп берген макала болот да. Демек силер накта аналитикалык макала жазган адам катары абдан дасыккан, опыттуу болгон, баардык талаптарды аткарган журналдын бетине чыкканын бул уже чоң ийгилик да. Демек бул жерде критерийлер толук кандуу аткарылган десем болот. Бирок ал жерде андайга жол берилбейт. Алар өздөрүнүн макаласын чыгарат. А эгерде мындай аттуу баштуу деген жакшы дүйнөлүк деңгээлдеги гезиттер бар, мисалы үчүн New York Times. Мында дагы аналитикалык макала үстөккө босток чыкпайт. Дайыма чыгып турат. Болгону түрлүү темаларга, анан түрлүү региондорго байланыштуу. Бирок ошол жерге жазган макалалар чыкса, демек анын баасы өскөн бийик болот. Экинчи критерий. Силер тандап алган маалыматыңар актуалдуу жагынан Кыргызстандын азыркы учурдагы талаптарына ылайыктуу макалабы? Же эртеңкини көздөгөн макалабы? Же тарыхты көздөгөн макалабы? Актуалдыгы бүгүнкү күнүн талабына ылайыктуу деген суроого жооп бериш керек. Эгерде ал суроого жооп бербей калса, анда андай макалага муктаж эмес экендигин көрсөтөт. Үчүнчү критерий. Макалада эмне жаңы? Эгерде макалаңарда жаңы ой айтылбаса, а ой деген көбүнчө сунуштар аркылуу айтылат. А сунуштарды силер өзүңөрдүн жазган сөзүңөр менен эмес, башка бирөөлөрдүн оозу менен айткан сунуштар болушу ыктымал да. Жаңычыл деген ошо буга чейин эч ким айтпаган жакшы ойлорду берген критерий. Эгер бул аткарылса, демек макалаңардын баалуулугу бийик деңгээлге чыгат. Төртүнчү, жана бирөө суроо жооп берди, ким Мирбек Закенов сурабадыбы? Сарказм болот, бирок учуру менен болот, анан ылайыктуу темага байланыштуу болот. Мисалы, жылдыздар тууралуу тема менен энергетика тууралуу же коопсуздук тууралуу темага аралаштырылган болбойт булардын баардыгы. Демек, жанр маселеси бул өзгөчө критерийге. Кайсы жанрда жазып атасың? Оор масыктуу жанрдабы же жеңил түрүндөгү жазылып аткан макалабы? Буга да көңүл бурганда, албетте өзүңөрдүн подходуңар, даярдыгыңар таап, издеп, иликтеп, аны таразылаган маалыматыңар ошого ылайыктуу болуш керек. Андан кийинки дагы бир талап критерийлерге кирет. Бул дагы силер колдоно турган булактар. Булактар деген эмне? Буга силер жазганга чейинки чыккан маалыматтардын арасында силердин темаңарга жакын кандай маалымат каражаттары чыгарган, кандай ошо аналитикалык макала басылып кеткен, ошол жерде кандай ойлор айтылып, кимдин комментарий берилип, анын баардыгы силерге түшүнүктүү боло тургандай деңгээлдеги талап. Эгер бул жетпей калса, анда кошумча дагы жаңы буга чейинки белгисиз болгон маалыматтар тапканга аракет кылыш керек. Дагы кийинки бир критерий бул макала жазып атканыңарда фактылардын
керектүүсүн же макалалардын мазмунуна ылайыктуусун тандап алуу. Ал кайсы? Факты дегенибизде мисалы эң эле бизге белгилүү болгон түрү бул сурамжылоо да, анкетирование, сурамжылоо, опросник. Экинчи, мисалы үчүн илимий макала болуп калса, эксперименттин жүрүшү кандай болуп атат дегенде. А экспериментти биз коомдун ичинде деле жүргүзүшүбүз мүмкүн. Мисалы үчүн Бишкекке бараткан жүргөндөгү убактысы түрлүү да. Мисалы үчүн Караколдон Бишкекке чейин 6 саат, 7 саатта келсе, Оштон Бишкекке чейин 10-15 саатта келет, туурабы? Ошондо эксперимент катары сурап көргүлөчү, эмне эсиңде калды деп. Менимче оштуктар айтат, мен уктап келдим, эсимде эчтеке жок деп. А көлдүктөр айтат, биз көлдү көрдүк, көлдөгү тигил көрдүк, муну көрдүк. Демек, бул эксперимент катары тапталган маалыматтарды сөзсүз түрдө келтиргенге аракет кылыш керек. Сынак, мисалы, бир эксперименттин жыйынтыгы сурамжылоо менен келтирилсе, сынак дегенибиз жанагы энергетиктердин ичинде сен бул теманы билсең, ошодо ойлоруң кандай? Мисалы, токтогул суу сактагычындагы көлөм кандай болуп атат? Жылына канча болчу эле? Азы канча кетип атат? Деген тактык макалаңарда келтирилсе, анын баалуулугу өсөт. Ал эми башка жердеги, мисалы, токтогул суу сактагычынан башка да бир топ суу сактагыч бар, мисалы, 4 Баткендеги. А жердеги көлөмдү да билбегендер бар, анын каяка кетип аткандыгын, Кыргызстанга кандай пайдап келип аткандыгын билбегендер да болушу мүмкүн да. Демек, бул жерде жазып аткан макалаңарда сурамжылаган адамдын билим деңгээлин билгенге аракет кылышыңар. Алар ушу маалыматка, бак, в теме или не в теме дегенде да, эгерде маалыматка ээ деңгээлдеги билимге ээ болсо, мына макалаңардын мааниси дагы, мазмуну дагы, баалуулугу да өсөт да. Кийинки дагы бир көңүл бура турган нерсе, сөзсүз түрдө аналитикалык макала жазып атканыңызда документтер менен иштешиңер керек. Документалдуу фактылар менен иштешиңер керек. Мисалы, бул кайсылар? Криминал болуп кетсе, прокуратура болобу, милиция болобу, ГКНБ болобу, же мисалы үчүн МЧС болобу, фактыларды келтирсе, бул жерде момундай кылмыш болуп кетти, анын артында момундай себептер туруптур деген өзүңөргө керектүү маалыматты ала тургандай мындай маалымат булагына ээ болсоңор, макала жазганыңарда намного легче будет, намного легче. Себеби силер өзүңөрдүн оюңарды келтирген фактылар менен айтып. Кийинки критерий баалуулук жагынан теорияга жакынбы же практикага жакынбы? Ушул жагын көңүл бурушуңар керек. Кыргызстанда көбүнчө практикага жакын сунуштар айтылат да. Себеби эмне? Себеби бизде теориялык жактан илимдин мазмуну дагы, мааниси дагы төмөндөп баратат. Биз билим алып атканыбызда тилекке каршы илим тууралуу, анын пайдасы тууралуу, анын келечекте абдан маанилүү экендигине көңүл бурбай атабыз. Себеби эмне? Себеби биз көр турмуш менен алебиз. А көр турмушту деген эме? Бул практика. Демек, практикалык жактан өзүңөргө керектүү маалыматты алганыңар ошол багыттагы макалаңарды жазганга көбүрөөк түрткү берет. Акыркысы бул корутундуу бөлүгү, ушу менен аяктайлык. Корутундуу бөлүгү албетте бир суроо жооп бере тургандай деңгээлде болуш керек. Ал кайсы? Силер чыгарган корутунду же силер эмес, башка бирөөлөр айткан. Силер башка бирөөнүн оозу менен айтпай атпайсыңар өзүңөрдүн оюңарды. Ошол айтылган жыйынтык келтирилген фактылар менен карама каршы болбош керек. Бул абдан маанилүү критерий. Эгерде фактылар бирди айтып, жыйынтыгар башканы айтса, анда макалаңардын баалуулугу төмөн болуп калат. Уложился? Жакшы, сонун болду. Ооба. Сонун болду. Бир аз 4 мүнөттүк убактыбыз бар. Катышуучуларда эгерде ой пикир суроолор болсо берсеңиздер болот. Мен суроо берсем болобу? Гүлзат, угатабыз. Саламатсыздарбы? Акыркы кезде баягы акыркы жылдары дата журналистика, факт чек неметип атпайбы, өнүгүп атпайбы? Анан биз ошону аналитика жанрына киргизебизби? Деги эле мындай жанрлардын кайсысына кирип атат алчы? Бул ушуну билгим келип атат анан. Журналистик иликтөө жанрына кирет деп айтып атам мен. Бул аналитикага факт чек деген келтирилген фактыларды текшерүү. Чын эле ушундай болдубу же болгон жокпу? Ал сөзсүз түрдө анализ бербейт.
же болду, же болгон жок деген гана жооп берет да. Анализдеп, андан кийин анан жыйынтык чыгарыш, ал андан кийинки иш да. Факт чек просто силерге факт берип атат, маалымат берип атат. Маалыматты иштетип чыгуу бул аналитиканын кийинки кадамы. Жана дата журналистикачы? Дата журналистика кошумча. Бул жана факт чекинг кылгандагыдай эле фактыларды топ келгенде алар текшересиң да. Дата журналистика дегенин маалыматтардын баарын топтоодон кийин анан керектүү деңгээлде колдонуу. Бул дагы даярдык, аналитикага даярдык. Гүлзат, жооп бере алдыкпы суроого? Рахмат. Менде мындай болот да, кээде мисалы аналитиканын ичинде баягы корреспонденция, ошол эле интервью, ошол эле баягы пикирлерди неметебиз да, пайдаланабыз. Бир эле неменин ичинде, мисалы аналитикалык материалдын ичинде ушул эмнелер деп койсок болот. Ушул нерселердин көпчүлүгү неметилет да, камтылат. Анан ошондой биз эмне жазганыбызды кээде эметпей калабыз да, бул макала болобу же аналитика болобу же публицистика болобу, мындай ажыратуу татаалыраак болуп калат да. Себеби бул жерде бирөө эле. Себеби макала жазып атканыңардын мындай сапатын эмес, азырынча санынан көңүл буруп атасыңар да. Тажрыйба топтол элек деп айтсам болот да. Бул келет. Кийин уже бирикте өзүңөр эле баягы айырмасын биле баштайсыңар да, муну кошсом болобу же муну кошсом болобу деп. Дата журналистиканын дагы, факт чекингде дагы, интервью алгандагы комментарийлеринде айткандардын баардыгын жанагы полочка деп орусча айтат го. Бул жерде муну келтириш керек, бул жерде муну келтириш керек деп өзүңөр азыр виртуально ойлонуп көрсөңөр, файлдарга салып койсоңор да, файлдарда мисалы үчүн бул жерде комментарийлер деген сөз болот. Бул жерде допустим иликтөөнүн тактоолору, дата журналистика деп буга чейинки мисалы статистикага байланыштуу дүйнөлүк деңгээлде кошуна мамлекеттерде эмне болуп аткандыгын көрсөткөн мисалдар. Анын баарын киргизе берген болбойт да. Жана айтып атам, коомго 3-4 барактын негинде өлчөмүндө гана маалымат жазылса, бул аналитика жакшы окулат да. Азырда азайып калды, андан дагы төмөндөп кетти окшойт. Андыктан баарын эле жаза бергенге болбойт. Жаза бербегенден кийин аны сактап отурса болот, бирок керектүү учурда чыгарганга даяр коюш керек да. Ошондо силердин моуну алсам болот, муну алсам болот, муну алсам болот деп уже компьютерде эмес, мээде сакталып калат. Мен бул жерде могу маалымат алсам болот эле, карап көрөйүнчү деп. То есть бул тажрыйба, дело опыта. Демек анда макала, аналитикалык макала жазылып атканда барактын көлөмүнө да көңүл буруу муктачтыгы бар экен да азыр, Сөзсүз. Ошондо баарыңар эле супер занятыйсыңар да, өзүңөр деле журналист дагы 2-3 барак и то чыдабай кеткендер көбөйүп бартат да. Демек анда жазганга аракет кылыш керек да, топ көтөрүп. Андыктан жанагы чогулткан маалыматтардын баардыгын кантип иштетип, кайсы жерге кандай колдоном деген суроого алдын ала жооп бере турганда тажрыйбага ээ болуш керек. Мурунку талап боюнча ошол көлөмү канча эле? Ошо аналитикалык макалада барактарды ала турган болсок 5-6 баракпы же 7 баракпы канча? Аналитикалык макаланын 2 түрү бар деп атпайм. Бирөө ДСП, служебное использование. Өкмөткө кетет, аналитика аппаратка кетет, президентке кетет баары. Алардыкы 10-15 барак деле болушу мүмкүн. Бир папка деле болушу мүмкүн. Бирок анын баардыгын коом камчы калбайбыз. Эч ким түшүнбөйт аны, окубайт. Андыктан ошонун баардыгын выжимка деп коет го. 2, 3, 4, 5 баракка чейин чыгарганда болушу мүмкүн. 5 барактан ашкан аналитика бул уже аналитика эмес, бул өзүнчө эле бир, не знаю, эссе уже научный труд деп койсок болот да, себеби жерде иш болуп калат. Көп нерсе биринин артынан бири далилдегендей шурдай тизилсе дагы акы чыккучуна чейин кирип кеткен болот да. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз кыска бирок нуска, точечный удар. Точечный удар мына супер занятый кишилерге абдан кыска жазылса көбүрөөк түшүнүктүү болот. Түшүнбөй калса, значит анын өзүнүн тажрыйбасы жок. Рахмат. Сонун болду. Дагы кимде суроо бар? Суроо болсо берсеңиздер, эгер болбосо анда жыйынтыктайлы. 6:30 өтүп кетти. Чоң рахмат деп жазып атышат. Рахмат агай, аналитика боюнча түшүнүгүбүз бир аз да болсо кеңири болуп, кызыгуу күчөп, багыт ала алдык. Ыраазыбыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун дейт. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Ой, рахмат. Ошол нота менен анда жыйынтыктайлык. Кубан Абдымежитовке чоң рахмат. Ошо 1,5 сааттык убактыңызды бөлүп,
ушу кыргыз тилдүү журналисттердин арасында аналитикага көңүл бөлүп, ушуну кандай багыттарга буруш керек деп оюңуз менен бөлүшүп, тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Дагы деле болсо биз сиздин кеп кеңешиңизге муктажбыз. Эгерде катышуучулардын арасында эгерде чынында өз ара мындай кеп кеңеш боло турган болсо, кайрылса, мен ойлойм сиз жооп берсеңиз керек. Бул жерде дагы мындан кийин деле жооп бере беребиз, колдон келгенде. Түмөнбай Абдинаби жазып атат: чоң рахмат агай, сизди дагы бул сыяктуу семинарлардан күтөбүз дейт. Ушундай эле күтөбүз дейт. Анда эмесе жыйынтыктайлы, урматтуу кесиптештер, 6:30 болду, 1,5 саат убакыт бөлдүк. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, ишиңерди ийгилик коштосун. Агай, сизге өзгөчө рахмат. Бар болуңуз. Аман эсен болгула.